Мына кече биздин Асылзат аялдардын дүйнөлүк майрамы болуп өттү да, эл аралык майрам катары. Биз бардыгыбыз ушул жарларыбызды, кыздарыбызды, карындаштарыбызды, кесиптештерибизди ушу майрам менен чын жүрөктөн куттуктап, жакшы тилектерибизди айтып, бул жерде бир салтанаттуу, жакшына бир кечелерди өттүк да. Мына соцсетте келген кечеки Бишкекте болгон окуя бир топ ойлондуруп койду да бизди. Өзгөчө мына жаш улгайган кишилер үчүн бул өтө бир катуу таасир этет экен да. Мына кырмызы желектерди көтөрүп, кырмызы шарларды көтөрүп, өздөрүнүн лозунгаларын жазып, анан кийин баягы кандайкы уят сыйыт кеткен бир сөздөр менен лозунгаларды көтөрүп чыгышы биздин маданиятыбызга, биздин ата бабабыздан келаткан баалуулуктарга сыйбай турган нерсе болуп калды да. Менимче муну атайын уюштурган бир күчтөр болсо керек. Болбосо биздин асылзат аялдарыбыз, кыргыз аялдары бул ишке барбайт деп ойлойм. Мен дагы бир ушу жүрөгүмө орткан нерсе, ошол жерде бай аттуу баштуу кээде саясатка аралашып жүргөн кыздарыбыздын чыгып алганы, бул аябай уят нерсе болуп атат да. Качан биздин аялдарыбыз, биздин кыргыз аялдары ушундай бетбактыкка барган эле. Бул болбогор иш болуп атат. Эми муну саясатка аралаштырып, бири колдоп, экинчиси өкмөттү жамандап, үчүнчүсү президентке чейин асылып атканы бул дагы бир болбогон иш. Менимче аял бул эне, аял бул жар, аял бул биздин кызыбыз, биздин карындаштарыбыз. Ушундай алаканга салып алып, жаман сөздөн, жаман көздөн этият кылып алып жүрүүбүз биздин милдетибиз да. Анан ошол кече соцсетти карап отуруп мен кыжалат болгонум. Кайдагы бир кыздар келип алып туруп бир жаман сөздөрдү айтып бакырып атканы. Бул биздин баалуулукка, биздин маданиятыбызга, кыргыз маданиятына, кыргыз баалуулугуна жакпай турган нерсе да. Ушунан кетишибиз керек го менимче. Муну эл журт эле өзүнүн сөзүн айтса керек деп ойлоймун. Анан эми жок жерден чуу чыгарып, бөйрөктөн шыйрак чыгарып, өкмөткө жармаштырып, президентке жармаштырып, өздөрүнүн ар кандай ой пикирлерин айтып атыш, менимче кээ бир саясатчыларга жарашпай турган нерсе. Мен эң биринчиден ушул кыргыз мамлекетинин жараны катары кечеги Бишкекте өтүп аткан өттү жүрүш эми айтып атат эртең 10-унда дагы өткөрөбүз деп. Эң биринчиден ушулга жол берип аткан бүгүнкүдөй бүт элди дарбытып, дүргүтүп дегендей ушундай бир мүмкүнчүлүк берип аткан өзү биздин бийликте деле күнөө бар деп айтышыбыз керек да. Себеби биз кандай өлкөбүз? Албетте ошо демократиялык өлкөбүз деген менен, бирок баягы кыргыз элинин дөөлөттөрү жанагы бир тарыхый мурастарга же болбосо баягы элдик санжыралуу бай тарыхы бар каада салтка мындай зыян келтирген бир жүрүштөргө жол берип аткандыгыбыз, демек бүгүн бир бул багытта дагы тартиптин жоктугу деп айтсак болот да. Эми күн сайын ар кандай баягы күтпөгөн жаңылыктар. Эми мындай Борбор Азияда биз демократия өлкөсү болуп атабыз дегени менен ашкере демократияга жол берип койгон өлкө деп дагы таанылып атабыз да. Себеби дегенде канткен менен мына Түркмөнстанды алалы, мисалы үчүн Тажикстанды алалы, канткен менен ошол баягы улуттук иденттүүлүк деген баягы өзүнө мүнөздүү болгон белгилерди бербей келатат ушул өлкөлөр. Ага карата биз эми баягы төрт тарабыбыз кыбыла болуп эле, төрт тарабыбыздан ошо эшигибиз тешик болуп, каалаган жапайы баягы маданияттан бери киргизип алгандыгыбызды бүгүн мына ашкере жарыялап атабыз да. Кыргызда кайсыл жерде эле ошол аялдардын укугу тепселенип келди эле. Мына бай тарыхтандыр. Бүгүнкү мына социалдык жашообузда эгерде жанагы жакыр үй бүлөлөр болуп аткан болсо, мына ажырашуулар көп болуп аткан болсо, мына аялдар каралбай калган болсо, же зомбулук болуп аткан болсо, бул эң биринчиден ошол социалдык көйгөй катары кабыл алыныш керек да. Бул деген жанагындай ошол аял кишилерге багытталган, баягы укугун дебелеген зомбулук деп түшүнбөшүбүз керек. Бүгүн мындай нерсени бүт эле дүйнө башынан өткөрүп атат десек болот. Ошондуктан ачык жанагындай бир марш өткөрүп, жоктон бар кылып, проблеманы жоктон бар кылып атышат да. Анан жанагы жаш балдардын, жаш кыздардын көзгөрүнө эле ошол акчага жалданып келип 2 саат ошол алган акчасын актап кетиш үчүн
мындай бир массаны топтоп алганга аралашып атканы бул өтө туура эмес деп эсептейм. Мен деле ата эне катары, мен деле ошол кыргыз жараны катары биздин балдарыбызга кандай тарбия берип атабыз, бул сөзсүз көңүлдүн борборундагы нерсе болуш керек да. Анан бул бизди курчап турган негизи чөйрө. Айталы ошол Бишкек ар тараптан өнүгүп атат, өсүп атат деген менен бүгүн ар кайсыл маданияттардын мына аралашып кетип, эми ошол баягы батыштагы биз үчүн жат болгон көрүнүштөрдү пропаганда кылып мына ошол көчөгө чыгышына биз жол бербешибиз керек. Канткенде дагы эми дүйнөдө андай нерселерди жашырсаң дагы жок эмес экен. Кээ бир өлкөлөр ал жагын ачыктап да койгон. Бирок алар кайсыл өлкөлөр? Алар өздөрүнүн ошол менталитетине жараша ошондой жана тарбияны калыптандырып алган, анан ошондой жашоону тутунган элдерге сөз жок деп айтышыбыз керек. Биз канткенде дагы кыргыз мамлекетибиз, кыргыз журтчулугубуз. Бизди азыр мына дүйнөдө канчалаган чоң өлкөлөр, дөш өлкөлөр мына өзүнүн таасирин арттыруу менен калагандай бөлүп жарып башкарганга өтө кызыктар экенин эч качан унутпасак. Мына маданиятыбызды иритип талкалагандан кийин, тарыхыбызды бурмалагандан кийин, бүгүнкү ошол менталитетибизге доо кетирип аткандан кийин, мындан кийин дагы ошол биздин жанагы өлкөбүзгө таасирин арттырып алып, каалагандай бизди сырттан башкарууга мүмкүнчүлүк алганга аракет болуп аткандыгын биз эч качан унутпашыбыз керек да. Биз муну менен мына кийинки муундарга муну жайылта турган болсок, бул кечирилгис нерсе деп айтар элем. Эми мына сырткы өлкөлөр баягы бизде азыр мына учурда бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзамдагы жогорку кеңеште кароодо турат да. Булардын жанагы жалпы ишмердигинин ачыктыгын бир мындай камсыз кыла турган, же болбосо өзгөчө алардын жана каражаттарды кайсыл жактан алып атат, кайсыл максаттарга жумшап аткандыгы жөнүндө бир контроль кылса бийлик дегенде болот, ага каршылар да көп болот. Бирок мына ошол НПО деген бул өтө көп да бизде. Мен деле мына бир НПОнун жетекчисимин. Мен көбүрөөк ошол экологиялык багытта сырткы эл аралык уюмдардын колдоосун мына көрүп эле атабыз. Ал пайдалуу, максаттуу жакка жумшасаң, анын эч залалы болбойт да. Ал эми кээде мен жана айтып атканда бул идеологиялык баягы иритүүгө, бул диверсияга багытталган акчалар, иш аракеттерге биз жол бербешибиз керек. Ошондуктан мына мыйзамда дагы биздин бардыгыбызды ынандыра турган механизмдерди киргизип, эл кайсыл бейөкмөт уюм эмне максатта жашап аткандыгы, эмне максатта иш аткара тургандыгын билсе, мына бул туура эле болмок деп эсептейм да. Жанагы акчалар келип, жумшалып, аныкталып бир топторго берилип, анан ошол аркылуу жанагы бир жакшы эмес ойдогу максаттарын ишке ашырууга биз жол бербешибиз керек. Тең укуктуулук, билбейм, тең укуктуулук кандай болуш керек? Эркектер мененби? Конечно, өзү тең укуктуу болуш керек эми. Өзү эмеде азыркы заманга жараша, бирок шариятта эми эркектер кичине бийикирээк туруш керек да. Бийикирээк туруш керек дегени слишком эле эмес да, аялдарды сыйлаш керек биринчиден. Алар эми балдардын апасы болгондон кийин, өзүнүн апасы, өзүнүн карындашы, өзүнүн эжеси болгондон кийин, мен пикирим эми аялдар ондой жерге чыкпай эле койгон туура деп ойлойм. Аялдар эми ишине барсын, пожалуйста. Өзүм менен өзүмө болуш керек, бирок онтип эле чыгып митинг кылган ол туура эмес деп ойлойм. Балдарыбыз да ошодон көрөсөт да, анан балдарыбыз дагы эме кылып, митингге чыккан өтө туура эмес да өзү. Кыргыз аялдардын орду эми прям үйдө эле отуруп калбаш керек, балдарды да чоңойтуш керек, ишке да жетиш керек да. Ал дегени бар жок аялдарга жүктөлүп калбайт, эркектер да ошо жардам бериш керек да. Биринчи эркектер аялдарды сыйласа, аялдар анан көтөрүлөт да. Көтөрүлбөйт деле, просто өзүн тең мындай жакшы сезет да. Сыйлап келет, бизде кыргыздын менталитети андай эмес да. Аялдар үйдө отуруш керек, үйдө тамак жасап, эмне кылыш керек, мындай кылыш керек, ондай кылыш керек. Ол туура эмес деле эсептейм менчи. Үйдө болуш керек, төрдө болуш керек. Уят. Андай жерлерде болуш көп эле туура эмес. Туура эмес көрүнүш. Энелер көчөгө чыгып алып тополоң кылган, анча-мынча жутуп алган. Туура эмес көрүнүш. Жакшы эмес. Илгеркилер онон бетер жакшы сыйлаган. Жакшы элечектерди кийгизип алып, жорго аттарга мингизип алып, энелерди алып жүргөн да. Көрүңү, баары жакшы. Азыр болсо жорго машиналарга чыгарып койсо, олугуп кетип баратат. Немеге чыгып атат. Ресторанга барып атат.
Ресторанга көп барбаш керек, азыраак барыш керек. Эми азыркы убакытта өтө эле беймени жаман иштерди кылып атат да. Өзү аялдар илгертен ата бала сыйлап келген. Сыйлайбыз мына шаарда деле азыр машина менгендер, унаа менгендер жарымдан көп аялдар минип атат. Кудайга шүгүр ак төөнүн карды жарылып атканда мыйзам чегинде баардык нерсени чечсе болот. Анан кечекиндей бир жаман көрүнүштөрдү кылган өтө уят, энелерге уят. Энелерди так сыйлап келатабыз, сыйлайбыз. Анан кечекинде бир жаман жактарды көргөзүп аялдар бүт ошондой көчөгө чыгып алганы бул уят нерсе болот. Обязательно ташынтырып ошолорду көрүп анан кыздар көрүп атасың көчөгө чыгып жүрүшөт азыр. Энелерди көрүп, ошо эжелерди көрүп кандай тарбия алат? Ошолорду көрүп, эжени көрүп сиңди өсөт, аганы көрүп ине өсөт дегендей, ошо эжелерди көрүп алып азыркы жаштар тем более аябай жаман терс жарактарды кабыл алып атышат. Терс тарапта кабыл алат. Уят нерсе болот. Ата бабасы кылбаган нерселерди азыр кылып атат. Уят. Айрыкча ошондой көчөдө эркектерди журмалап, эркектерди сөгүп неме кылып өтүп беймени болбогон эме да. Жаман көрүнүш бул. Мындан тез арада айрылышыбыз керек.